Акыркы 2 жумада пияздын баасы кескен кымбаттап, килограммы 70 сомдон 80 сомго чейин сатылып атат. Мындан ары дагы 100 сомго чейин чыгары божомолдонууда. Мындан улам пиязды чет өлкөгө экспорттоого тыюу салуу дагы сунушталууда. Эже пияздын оптун канчадан сатып атасыздар? 52ден 51ден кылып сатып атабыз. Жылдын башынан пияздын баасы өсүп, учурда дөңүнөн килограммы 53 сомдон сатылып жатат. Ал эми чекине баада базарда 65 сомдон болсо, соода түйүндөрүндө 75 сомго чыккан. Мунун себебин сатуучулар Кыргызстанда аз өндүрүлүп, сырттан кымбат келип жатканы менен түшүндүрүүдө. Анан биздин Кыргызстанда көпчүлүгү экпей койду. Кызылкаядан келчиле көбүрөөк. Анан Тажикстандан келчиле. Ana köpçülük ekmeği koydu. Azı bizge tolga Bişkek'ten Kazakistan'dan geliyordu. Allarga al jaktan jol göre kımbat da. Oşon için kımbattadı. Kırgızstan'da bekit koysa da oşolle ba. Расход güçlü. Jol göre nemeni salerkanı arzan kılsın. Benzin de arzan kılsın. Bar joğla arzandaydı. Bizleri bar salerkanı kımbattadı onan keyin. Şoförlerin bekar işlemeydi de kama ister. Allarga da kıyın. Аларга да бир нерсе калбаса иштебей. Сатуучулар пияздын наркы 100 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Буга себеп Оганстанга көп экспорттолуп жатканы деген пикирде. Ал эми алуучулар өзүбүздөн өндүрүлгөн азык-түлүктүн кескин кымбаттап кеткенине нааразы. 80 сом даже кымбат. Өзүбүздө эле өсүп аткан пияздын мынчалык кымбаттаганы айыл адамдарга оор келет го. Азыр мына жерде 65ден сатып жатпайбы? Жумуш жок. Элдер жумуш кылбай эле үйүндө отурат кыштын күнүндө. 60 сом, 70 сом болуп атат. Оор болот да. Ошону бир карап коюшса жакшы болмок өзү. Пиязды мен дагы азыр базардан 65 сомду угуп аябай таң калдым да. Пияз өзүсү өндүрүлөт да. Кыргызстандын бардык жеринде пияз өндүрүлөт. Анан кантип 65 сомго чыкты, мен таң калам. Азыр айтып атат жана саткан аял, жакында 100 сомго чыгат деп атат. Базардагы аял айтты да. Анан бул акылга сыйбаган нерсе. Мен сурайт элем, ушуну бир тиешелүү адамдар текшерип, бир баага келтириш керек. Бааны турукташтыруу максатында министрлер кабинети пияздын бардык түрүн чет өлкөгө сатууга убактылуу тыюу салууну сунуштап, бирок канча убакытка созулаарын ачыктаган жок. Бирок бул сунушту экономист Мирлан Убайдуллаев колдобой турганын билдирди. Экспорт токтосо баа турукташат деген дагы болбойт дейт. Алдыда өкмөт менен дыйкандар бирге иштеп, экспортту күчөйткөнү жакшы деген пикирде. Дыйкан кандай айыл чарба продукциясын алган кезде дагы мамлекет тарабынан кепилдик болуш керек да. Мен дыйкан катарым кандайдыр бир айыл чарба продукциясын эгип өстүргөнүмдөн кийин мен базарга барып сата албай калам деген коркунуч болбош керек. Мамлекет керек болса жазында, керек болса 1 жыл мурда кепилдик берип, дыйкандар мындай продукцияларды, айыл чарба продукцияларын ала турган болса, биз кепилдик беребиз. Ошон үчүн алдын ала мына финансирлөөндө жүргүзөбүз, акча каражатында бөлүп беребиз деген саясатты мамлекет ордуна кое турган болсо, дыйкандар тарабынан да коркунуч болбойт. Алар каалаган продукциясын, айыл чарба продукциясын эгет, айдайт, каалаган продукциясын чыгарат, аны каалагандай кылып сата алат да. Ошондо бир аз мамлекеттин ичиндеги айыл чарба продукцияларына болгон баалар тегизделет. Кыргызстан пияз менен өзүн толук каржылай албайт. Өлкөгө Казакстан менен Тажикстандан импорттолуп келет. Буга чейин коңшу Казакстанда пиязды экспорттоого 3 айга, Өзбекстан 4 айга тыюу салган. Буга түшүмдүн жакшы болбой калганы себеп болгону айтылган. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.